Бүгүнкү биздин өтө турган темабыз белгилөө аркылуу кошуу же болбосо сигма белгиси. Баарыбыз эле билгендей, бизге мондай кошуулар бар. 1 кошулган, 2 кошулган, 3 кошулган, 4 кошулган, 5. Бунун баарын кошуп чыгыш үчүн бизге аябай көптөгөн убакыт кетет. Мисалы 1ди 2ге кошобуз 3, 3'tü 3'кө кошобуз 6, 6'ны 4'кө кошобуз 10, 10'ду 5'ке кошобуз 15. Жалпысы 15 болот. Дагы биз буну кошуунун дагы бир жолу бар. Бул сигма формуласы аркылуу. Сигма формуласы бул сигма n так. Жана болсо 1. Биз бул формула менен чыгара турган болсок, бул көптөгөн бат жана биз так чыгарууга жардам берет. N кошулган 1 бөлүнгөн 2. Мынакей, келгиле ушул эле жерге могу 1 менен 5'ти коюп чыгарып көрөлүк. 1ден 5ке чейинки сандардын кошуусун чыгарып көрөлүк. Мынакей, n'дин ордуна биз эмнени коебуз? N'дин ордуна деген биз 5'ти коебуз. Себеби деген 5 эң чоң сан болот бул кошуудагы. Бул жерде 5'ти көбөйтүү 5 кошулган 1ге. 1 болсо бул сигманын астындагы и тамгасы. Бул эң кичикей цифра бул жерге коюлат. Эң кичикей сан бөлүнгөн 2. Барабар бул жер бизде 30 чыгат. 30 бөлүнгөн 2. Бул барабар 15. Мынакей. Албетте, бул жерде экөөнүн чыгарылган убакыты бирдей эле болду. Бирок кээде бул сыяктуулар болуп калат. 1 кошулган 2 кошулган 100гө чейинки, мисалы кошулган 3 тарс кошулган 98 кошулган 99 кошулган мисалы 100. Мынакей. Келгиле ушул эле нерсени биз баарын бири-бирден кошуп чыгып отурганга чейин аябай көп убакыт кетет. Ушуну үнөмдөш үчүн биз кантсек болот? Мисалы, мынакей. Сигманын эң үстүнкү саны n бизде 100 болот. Формула боюнча 100 кошулган эң кичикей сан. Эң кичикей саныбыз 1 бөлүнгөн 2 барабар. Биз кандай кылабыз? 100'дү көбөйтөбүз 101ге бөлүнгөн 2 бар. Бул кошулганда так көбөйтүлгөндө 10100 чыгат. Бөлүнгөн 2 барабар так 5050. Мынакей өзүңөр көргөндөй 5050'нү биз сигма аркылуу аябай бат чыгардык. Бир 30 секундка жетпеген убакыт болду. Эгер биз монун баарын 1 монтип 6 деп кошуп отурганда бул аябай көп убакытты талап кылмак. Мисалы буну азыр кошсок дагы бул 5050 чыгат. Каалагандар текшерип көрсөңөр болот. Анда эмесе келгиле азыр биз квадраттык маселелерди чыгарып көрөлү. 1 квадраты, 1'дин квадраты кошулган 2'nin квадраты кошулган 3'түн квадраты кошулган 4'түн квадраты кошулган 5'тин квадраты. Мунун баарын чыгарып чыгыш үчүн бизге көп убакыт кетет. Кантсе да жасап көрөлүк. 1'дин квадраты 1, 4, 9, 16, 25. Баарын кошуп чыга турган болсок, биз бул жерде 55 болот. Анда эмесе биз ушуну эле сигманын теңдемеси боюнча кылып көрөлүк. Бул жерде кандай кылуу керек? Сигманын формуласы боюнча бул мындай болот. N'ди алабыз. Бул деген эң чоңу. Бизге i'nin квадраты барабар формула болсо n
көбөйтүлгөн n кошулган 1 көбөйтүлгөн 2n кошулган 1. Бул жерде көңүлүңөрдү бургула, бул жерде 2-ге эмес 6-га бөлөбүз. Анда эмесе келгиле. Ушул эле 1-дин квадратынан 5-дин квадратына чейинкилерди бүт баарын сигманын формуласы аркылуу кошуп көрөлүк. Бул жерде бизде эң чоңубуз 5 кошулган 1, 2 көбөйтүлгөн 5 кошулган 1 бөлөбүз 6. Бул жерде бизде болот 5 көбөйтүлгөн 6 көбөйтүлгөн 11 бөлөбүз 6-га барабар. Бул жерде бизде 30 330 бөлүнгөн 6 барабар 55 биздин жообубуз жыйынтыгыбыз туура. Булда да 55, булда да 55. Биз сигма аркылуу мисалы 1ден 1 кошулган 100гө чейинки маселелерди кошо турган болсок, биз албетте сигма аркылуу аябай бат кошо алабыз. Анда эмесе биздин үчүнчү жана акыркы формулабыз туруктуу сандын формуласы. Туруктуу сандын формуласы сигма бир. Туруктуу сандын формуласы бизде мындай болмокчу. Өтүлгөн n тамгасы. Мынакей, мисалы биз буну бир туруктуу сан менен чыгарып көрөлүк. Мисалы 2 сигма буга 10ду берип көрөлүк. И барабар 1 жана 2. Бул жерде формула аябай жөнөкөй, татаал эмес. 2 көбөйтөбүз 10го барабар 20. Мен колумдан келгенче түшүндүргөнгө аракет кылдым. Чоң рахмат көргөнүңөргө. Көңүл бурганыңыздарга чоң рахмат. Математиканы сүйгүлө, математиканы үйрөнгүлө. Эл аралык Ататүрк Ала Тоо университети, Шамурзаев Бекзат.